Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. İmam Zahabi'nin rahimahullah Kabair çoң күнөлөр деген китебин улантабыз. Китепке киришерден мурун бир имам Ибн Кайым рахимахуллахнын Жавабул Кафи деген китебинде ушул çoң күнөлөрдүн негизин төрткө бөлүп айткан. Çoң күнөлөрдүн ошого токтолуп кетейин, бир кыска пайдалар. Ушул күнөлөрдүн асылдыгы негизи бар экен. Бул төрткө бөлүнөт экен. Биринчиси зунуб, ушул мааси күнөлөрдүн мулкия деп коет экен. Ушуга тиешелүү. Мисалы, мулкия деген Алла Таала ийгилик кылган нерсеге адамдагы ошого окшоштуруу, ошондой сыпат менен сыпатталуусу. Мисалы, Алла Тааламга бийиктик, даңктуулук, кибрия вал азама деп коет. Текебердилик, Аллахка таандык сыпаттар болсо, ошол менен адамдагы текебер болуу. Мисалы, Фираундун өзүн Кудай деп аташы, жана кээ бир адамдар өздөрүн боюн көтөрүп текебер болушу, адамдарга үстөмдүк кылышы, Аллах сактасын. Алсыз адам мындай сыпатка ээ эмес. Мындай сыпаттардан сак болуш керек. Ошон үчүн кыямат кайымда мындай адамдар чаңдай болуп тирилет дейт. Көзгө көрүнбөгөн бир. Аны адамдар тебелеп өтүп кетет экен. Эмнеге? Жаза. Ошондой алсыз адам текебер болгон үчүн бул дүйнөдө. Кимдин жүрөгүндө кымындай текеберчилик болсо, бейиш кирбейт деп келет хадистерде. Алла Таалам сыпатталган, Алла Тааламга таандык болгон кээ бир сыпаттар менен адамдар сыпатталышы. Экинчиси аль-мааси шайтания деп, шайтандын мүнөзүндөгү сыпаттар менен сыпатталуу. Мисалы кандай? Шайтанда көрө албастык, айлакерлик, эки жүздүүлүк, калпайтуу, куулук жана күнөө иштерге чакыруу, жакшылык иштерден тосуу, жамандыкка чакыруу, ушундай сыпаттар менен адамдар сыпаттала турган болсо, же ушул нерселер менен алектене турган болсо, бул шайтандын жолундагы болгон, шайтан сыпатталган сыпат менен сыпатталып, жана окшошу болот. Аллах сактасын. Бул çoң күнөлөрдүн негизин окуудан эмне максат тугандар? Бул жерде ушул нерселер бизде пайда болгондо өзүбүздү эске алуу, эскерүү. Аллах сактасын. Элестеткиле, көрө албастык пайда болду. Кой, мен шайтандын дагы сыпат пайда болду деп өзүңдү өзүң ойготуп, эскертип, ушул нерседен арылуу. Аллах сактасын. Биринчисине текеберчилик пайда болсо, жанагыларды эстейсиз. Мына ушул жол менен биз ушундай жаман сыпаттардан, жаман күнөөлөрдөн алыс болобуз. Үчүнчү күнөө дагы негиздери аз-зунубу сабаия дейт. Бул деген жырткычтык күнөөлөр, жырткычтык. Мисалы, айбандардын да жырткычтары бар. Бири-бирине үстөмдүк кылып, күчтүүсү алсызына кол салуусу, жеп коюусу, өлтүрүүсү, душмандык кылуусу, ушул нерселер менен адамдар дагы жасаса, мисалы ачууланыш, бирин өлтүрүшү, душмандык кылып кор кылышы башкаларды. Бул дагы адамдар дагы ушундай нерселерге түшө турган болсо, бул дагы ошо жырткыч айбандардын жырткычтарына окшошуу. Бул нерсе дагы адамзаттын тарыхында болуп келип атат. Бири-бирин өлтүрүп, душмандык кылып, ачуунун артынан кандай зыяндарга учурап, Аллах сактасын. Төртүнчүсү аз-зунубул бахимия дейт, айбандардын күнөөсү. Бул деген сөз айбандарда, малдарда мисалы эки негизгиси бар: шахваты, анан курсагын тойгузуу. Курсактын шахваты бар, анан эки буттун ортосундагы шахватын кандыруу. Мына ушул нерсе менен адам дагы сыпатталып калат экен. Эгерде курсагын гана ойлоп, ошо курсагын тойдуруш үчүн күнөө иштерге барса, жетимдин акчасын жесе, арам оокаттарды жесе, эки буттун ортосун кандырыш үчүн зинага барса, бузук иштерге барса, мына ушунун баардыгы айбандарга окшошуу болуп калат экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин караса көп жерлерде келет. Мисалы, жөнүк даже керек болсо намазда дагы ошо итке окшошпоо, саждадан турганда да ошол төөгө окшошуп турбоо, кыямга. Эгерде ушул жакшылык иште ошолорго окшошпоо болбосо, болбогондон кийин күнөө иштерде аларга окшошканда кандай болот орду? Аллах сактасын. Ушул төрт нерсе кайсы гана күнөө болбосун, ушул төрт негизги күнөөлөргө кайтат экен да. Же айбандарга, же жырткычтарга, же шайтандын кылыктарына, же Аллах сактасын,
ушундай болгон Аллах Тааламга таандык болгон сыпаттар менен кээ бир адам сыпатталып, өзүн сыпаттап, андай нерсе менен сыпатталбайт, бирок өзүн ушундай кутуруп көп ошондой иштерге барат экен. Анан өткөндө айтып кеткенбиз, туугандар, чоң күнөөлөр ушу эки нерсе менен болот. Негизгиси Аллах тыйган нерседен тыйылбай кайра ошону жасап салуу жана Кудай буйруган буйрукту аткарбай коюу. Чоң күнөөлөрдө ушул эки нерсе бар. Бири ушу Аллах Таалам акысын би хукукилла, Аллахтын акысын бербөө. Бул деген сөз, мисалы, Аллах Таалам намазга буйруду, биз ушул намазды аткарбай койдук. Орозо, Аллах Таалам буйруган буйруктарды, бул Аллахтын акысы болот. Жана адамдардын акысы бар. Адамдардын акысын бербей коюу. Акысы деген ошонун, ансыз сиз күнөөкөр болуп каласыз. Мисалы, адамдарды ушактап, гыйбат кылуу, аларга зулумдук кылуу. Жалпысынан баардык Аллахтын акысы бул Аллах Таалам буйругандай. Бирок ошондой да алдындар берген. Аллахтын акысында кеткендер жана адамдардын акысында. Ошол эле бул чоң күнөөлөр дагы бөлүнөт. Жүрөктө күнөөлөр бар, жана денедеги күнөөлөр бар. Ошо жүрөктө жана гыйбат кылуу, жек көрүү, кек сактап, ошонун артынан душмандыкка баруу, ушак кылуу, жүрөк менен ошо бөлүнөт, жүрөктө жана денеде деп. Анан туугандар, биз азыр ушул китептин биринчи бетине киришебиз. Чоң күнөөлөрдүн аныктамасында. Ошол жерде айтып кое турган нерсе, биз бул чоң күнөөлөрдү үйрөнүүдөн максат бул нерсени билгенден кийин биз ошодон арылуу, ошодон алыс болуу, аны таштоо. Биз Кудай Тааламдын буйругун үйрөнгөндөй эле максатыбыз менен намазга буйруду Алла Таалам, жакшылык иштерге буйруду. Ошону үйрөнүшүбүз керек. Антипесе биз аны билбейбиз да. Канча адамдар жакшы иштерден кур калып жүрөт. Себеби билбейт ошол нерсени, үйрөнгөн жок. Мына ошондой эле кээ бир дагы көп күнөө иштер бар. Ошол нерседен сак болбосо, аны үйрөнбөсө, кантип адан сак болот? Ошонун күнөө экенин билбесе, ошонун акыбетин билбесе, ошонун коркунучтуу экенин билбесе, кантип андан сак болот? Ошон үчүн муну калымдар айткан: арафту шарра лали шаррихи валекини тавакихи. Мен жамандыкты билдим, аны жамандык болгон үчүн эмес, андан сак болуш үчүн. Оман лам я'рифи шар минал хайр вака фи. Ким жамандыкты билбесе, жакшылыктан жамандыгын да билбесе, ал сөзсүз жамандыкка түшүп калат. Ошон үчүн тек гана жакшылыкты гана билүү бул жетишсиздик. Намазды үйрөнгөндөй эле намазды бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Сооп тапканды билгенден кийин соопту жоготуп салуучу нерселер эмне? Ошону билиш керек. Ошон үчүн алымдар айтып келет: "Ва кайфа яттахи ман ла ядри ма яттахи". Кантип ал таква болот? Кантип ал сак болот эгерде эмнеден сак болушту, кантип таква болушту билбесе деп. Ошон үчүн биздин максат мына бул жерде үйрөнүш, чоң күнөөлөрдү үйрөнсөк, ошол нерсени түшүнсөк, жүрөгүбүзгө сакталса, анан ошондой күнөөлөрдүн алдына туш болгондо биз нерсе ошол билген билимибиз ойготот, эскертет. Эгерде билбей коюп, мындай нерсе үйрөнбөдөн жүз бурсак, анда жакшылыктан жүз бурган болобуз. Анан эң ушул чоң негиз эле күнөөлөрдөн сактаныш үчүн билип коюу эле жетишсиздик, туугандар. Канча адамдар кээ бир нерселерди билет, билген нерсеси ага жардам бербейт. Ошону таштоого, андан кайтууга. Ошол үчүн дайым Аллах Тааламдан биз суранайлы, туугандар. Күнөө ишти билип коюш эле жетишсиздик. Аллахтан жардам сурайлы ошону таштоого. Жүрөгүбүздү Аллахка байлайлы. Ошон үчүн намаздан кийин да келет дуаларда: Аллахумма нас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат. О Аллах Таала, мени жакшы ишти кылууга жардам бере көр, жаман иштерди таштоого жардам бере көр деп. Жаман иштерди таштоого дагы билип коюу эле жетишсиздик экен. Ошону таштоого да Кудай Тааламдан жардам сурайбыз. Үйдөн чыккан дуасында бирөөгө зулум кылуудан жана зулумга чегип калуудан деп да суранып атабыз. Адашуудан, бирөөнү адаштырып коюудан деп. Бул баардыгы ошо жүрөктү Аллахка байлоо. Анда китепке киришели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ма нахаллаху ва расулуху анху фил китаб ва сунна вал атар анис салаф ас-салихин. Аллах жана Аллахтын элчиси тыйган нерселер ал китебинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө жана асарларда салаф солихиндерде келген дейт. Күнөөлөр дегенде эмне дегенде? Чоң күнөөлөр эмне дегенде? Ушул тыюулар Аллах Таалам тыйган, Аллахтын элчиси тыйган жана сүннөттө, асарда, салафтарда келген ошо сахаба табииндерде. Китепке киришип атабыз. Китепте ошо аныктамасы. Бул жерде биринчи аятта Алла Таалам айтып атат. Ниса сүрөсү 31-аятта Алла Таалам айтып атат:
Ауду биллахи минеш шайтанир ражим. Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайатикум ва нудхилукум мудхалан карима. Аллах Таала айтат, силер тыйылган чоң күнөөлөрдөн сак болгон болсоңор, анда күнөөңөрдү кечиребиз жана бейишке киргизебиз дейт. Бийик болгон жакшылыкка киргизебиз. Бул деген бейиш деп айтат тафсиринде. Мына ушул аятта пайдалар тугандар. Ушул аятта биринчиден Алла Таалам бизге ким чоң күнөөлөрдөн сактанса, анын күнөөсүн кечирүү үчүн кепилдик берип атат дейт. Чоң күнөөдөн сактанган адамдарга Алла Таалам күнөөлөрүн кечирүүгө кепилдик берип атат. Экинчиден бейишке кирүүгө кепилдик берип атат тугандар. Кандай чоң артыкчылык. Ичтинап деп келген нерсе, тугандар ушуну түшүнүп алайлы. Ичтинап деген таштоодон дагы өйдө турат. Мисал бир күнөө иш деп коелу. Бир күнөө ишти ташта деген сөз бар. Анан иштинап деген таштоо эмес, ага жакындаба деген сөз. Мына ошон үчүн биз мисалы мына бүгүнкү күндө бир күнөө ишке түшүп калбаш үчүн биз ал жака барып өзүбүздү сынабаш керек. Биз алактан алыс болуш керек. Мисалына сайттар чыгып атат интернетте. Ар кандай бузук иштер бар. Ал жакка кирип алып мен күнөөдөн өзүм сактайм дебестен, ал жактан кереги жок болгондойн алыс болуш керек. Алыс болуш керек. Ушул менен ичтинап болгон болот, алыс болгон болот. Адам өзүн күнөө иштерге аралашып, анан ошол жерден сак болом десе, өзүн өтө бир кыйын абалга коюп коет. Андан ары ал күнөөлөргө түшүп кетиши жеңил болот. Аллах сактасын. Өзүн башкара албай калат. Дагы пайдалар бул жерде ошол күнөөнү таштоо өзү амал тугандар. Көпчүлүк адамдар, айрым адамдар сооп ишке умтулат, жакшылык иштерге, бирок ошол жерде ошол күнөө ишти таштоону чоң сооп деп билбей калат да. Кээ бир учурда айтат алымдарда сөздөр бар. Чыныгы чынчыл момун сооп ишти жасагандан күнөө ишти таштоо бул күчтүүрөөк дейт. Сооп ишти баардык адам жасайт, бирок күнөө иштен арылуу, күнөө ишти таштоо чынчылдардын тобосу. Күнөө ишти да таштоо бул да амал. Биз иман дегенде билебиз да, сөз, амал, анан жүрөк мишени. Ошо амалга ушул кирет. Кудай Таалам буйруган жакшылыктарды аткаргандай эле күнөө иштерден да тыйылуу. Бул да амал. Таштоо да амал. Ошон үчүн айтат, мен хусн ислам таркухмала, яни адамдын исламдын жакшы экенин белгиси ага тиешеси жок нерселерди таштоо. Тиешеси жок нерселерди таштоо менен исламы жакшы экенин белгиси болсо, анда күнөө иштерди таштоо эмне болот? Ошон үчүн күнөө иштерди таштоо дагы бул дагы чоң сооптуу иш. Бул амал, имандагы талап кылган нерселер. Кудайга Тааламга күнөөкөр болуп калуу дегенде дайым эле ушул сооп иштерди аткарбай коюу менен Аллах буйруган буйрукту аткарбай коюу эмес, жана Аллах тыйган нерселерди дагы тыйылбай коюу да. Ушул экөө бир болот дайыма. Кудай Тааламга тоң моюндук, Аллахка баш ийбей койду, Аллах буйруган нерсени аткарбай койду деген сөздө эки нерсе камтыйт. Бири Кудай Таалам буйруган нерсени аткарбай коюу, экинчиси тыйган нерсесинен тыйылбай коюу. Адам алейхиссалам бейиште Кудай тыйган нерседен Алла Таалам тыйды да, ушул дарактан жебегиле деп. Мына ошондон жеп алып, тыйган нерсени тыйыла албай бейиштен жерге түшкөн болсо, ал эми иблис, шайтан, Аллах буйруган нерсеге буйруду, ошол буйрукту аткарбай койду. Мына ошонун артынан Аллахтын алатына калды. Бул жөнөкөй маселе эмес тугандар. Буйрукту аткаруу, тыйгандан тыйылуу, бул Аллах Таалам буйруган нерселерден, чоң талаптардан. Жеңил карабаш керек бул нерсеге. Кийинки аятта биз түшүндүк, ушул аятта Аллах Таалам күнөөлөрүбүздү кечирет экен жана бейишке киргизет экен. Чоң күнөөлөр сак болуу менен. Мына ушул аятта ушул нерселерди камтыды. Кийинки аятта валладина яжтанибуна кабаирал ифм вал фавахиш ва иза ма газибу хум ягфирун. Ушундай адамдар чоң күнөөлөрдөн сак болгон болсо, күнөөдөн сак болсо, бузук иштерден сак болсо, алар ачуусу келсе дагы кечиришет дейт башкаларга. Бирөөлөр алардын ачуусуна тийип неме кыла турган болсо, ошону кечирет дейт. Бул аятта биз түшүндүк тугандар. Чоң күнөөлөрдөн сак болуу менен адам иманын толуктайт экен. Жакшылык, важип иштерди аткарганда адам көңүлү ток болуп, иманы көтөрүлгөндөй эле, күнөөлөрдөн дагы сак болсо, күнөөлөрдөн дагы алыс болсо, же ошол күнөө туш болуп калып, ошодон жасоодон баш тартып, андан алыс болуу менен дагы иманы көтөрүлүп, толукталат экен. Ушул жерде бир адашкан тайпалар болгон, ошо чоң күнөөлөрдү айтып кетейли. Кээ бир муржия деп коет. Ушул бул тайпалар амалды иманга байлашпайт. Кандай гана күнөө иш кылыр, ал кылган күнөө ишин
ыйманыңа зыян бербейт. Эң негизи жүрөк таза болсун деп коюп ушинтип жүрүшө берет. Аларда ыйман деген тек гана сөз же ишеним гана болду. Ал эми ахли сунна болсо, ахли сунна вал жамаа, ыйман бул сөз менен айтылат, жүрөк менен ишенет, анан денеси менен амал кылат. Ошондо ыйман болот. А буларда сөз ишеним болду. Ошон үчүн бул нерсе таркап кеткен да, бизде эң негизи жүрөгүң таза болсо болду деп. Ал эми хавариштер, адашкан дагы тайпалар, алар чоң күнөө кылуу менен адам капыр болду, динден чыгып кетти дейт, тозокко түшөт түбөлүк деп чыгышат. Ал эми ахли сунна муъминун би иманихи ва фасикун би кабиратихи. Ыйманы менен момун болот, болгону ал фасик болот амалы менен дейт. Динден чыгып кетпейт, капыр болуп кетпейт. Ушул нерсе менен түшүнөлү туугандар. Жакшы жасаган кандай чоң сооп, ошонун артынан адам ыйманы көтөрүлгөндөй эле жаман иштерден дагы сак болуу, алыс болуу, бул дагы ыйманды көтөрөт. Ыйманы сактап калат адам. Ыйман деген аталышта ушул сөз, ишеним, амал. Чоң күнөөлөрдөн сак болуу менен биз ушул ыймандын талабын аткарган болобуз туугандар. Дагы кайталап коеюн, сөз, ишеним, анан амал. Амал дегенде дайыма эки нерсени камтыйт. Кудай таалам буйруган буйрукту аткаргандай эле тыйган нерселерден дагы тыйылуу, бул дагы амал. Ошол нерсе менен биз ыйман деген аталышты, ыйман деген нерсени ишке ашырган болобуз. Андан кийинки аят аллазина, бул аят экинчи аят неме болчу? Шура сүрөсү 37-чи аят. Кийинки Najm сүрөсү 32-чи аят. Аллазина яжтанибуна кабаирал исм вал фавахиш илля ламам инна раббака васиул магфира. Алла таалам айтат, чоң күнөөлөрдөн сак болгондорду, күнөөлөрдөн жана бузук иштерден сак болгондор. Тек гана ламам деп кичинекей күнөөлөрдү айтат. Чындыгында сенин Роббиң кең кечиримдүү дейт. Бул аятта Алла таалам чоң күнөөлөрдөн сак болгондорго кечиримин бар деп атат. Жана аягында Аллах таалам кең кечиримдүү, сенин Роббиң кең кечиримдүү деп атат. Эреже бар туугандар, түшүнүп алыңыздар ушул жерде. Ар бир аяттын аягында Аллах тааламдын бир ысым сыпаттары менен бүтө турган болсо, ага чейинки сөздөргө байланыштуу болот. Мына бу жерде Аллах таалам кең кечиримдүү десе, бул деген сөз буга чейин келген сөздөрдү эмне деп келди? Чоң күнөөлөрдөн сак болгон, бузук иштерден сак болгондорго дейт. Бул деген сөз ким чоң күнөө иштерден сак болгон болсо, ага Аллах тааламдын кечирими кең. Аллах таалам анын кечиримин алат деген сөз. Фавахиш деди. Фавахиш деген алымдар айтат экен, чоң күнөөнүн эки чоң күнөө бириксе, бул фавахишке, өтө бузук ишке айланат экен да. Мисалы, арак ичүү чоң күнөө, ушак айтуу чоң күнөө, урук урдоо чоң күнөө. Бир учурда арак ичип алып, анан калп айтып, оорлук кылып ушуну кетсе, ушул бул фавахишке айланат экен. Фахиша, фавахиш. Чоң күнөөнүн үстүнө чоң күнөөнүн кошулушу. Аллах сактасын. Кийинки сөздө айтып атат, ас-салаватул хамс. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин келтирип атат. Ас-салаватул хамс вал жума илал жума ва рамадан иля рамадан мукаффират лима байнахунна ида иштунибатил кабаир. 5 мал намаз, намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого күнөөлөр кечирилет, эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болсо дейт. Мына бул нерседе бизге белгилүү болот эки нерсе. Биринчиден, Кудай тааламдын буйруктарынын аткаруудагы артыкчылыктар. Караңыздар, намазды өз убагында орундасак, ошол аралыкта күнөөлөр кечирилет экен. Жумадан жумага, рамазандан рамазанга, ошол парс амалдарга бекем болуу. Кимде ким парс амалдарга бекем болбосо, ал күнөө иштерден сактанууга бекем боло албайт. Парс Кудай таалам буйруган буйруктарга бекем болуу менен күнөө иштерден сак болууга дагы, ал эми Кудай тааламдын буйруктарын аткарбасак, жеңил карасак, бош болсок, анда күнөө иштерге андан да бош болот адам. Бул күнөө оңой нерсе эмес туугандар. Күнөөгө түшкөн адам азастан кетсе, ошол нерсе жүрөгүнө кара точка боло берет, көбөйө берет, акырып алып ал жүрөктүн ал күнөөдөн сак болушка ойготуучу бир жүрөгүндө четке кага турган сезим болбой калат. Акыры барып күнөөнү көзүнө жакшы көрүнүп, жакшылык иш жаман көрүнүп калат, Аллах сактасын. Жүрөк карайып кетет ушундан. Ошон үчүн шайтан дагы Ибн Кайым рахималла эскерет, 6 марати бар адамды азгырууда. Ошон биринчи ширк болсо, экинчиси бидат. Андан кийин ширкке түшкөндөн кийин, чоң ширкке түшкөндөн кийин амалдар күйүп кетет. Анан бидатка, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы иштерди жасаганга. Эгер андан да адам чыгып кете турган болсо, мына чоң күнөөлөргө түртөт экен. Жана чоң күнөөлөрдүн сак болуунун артыкчылыгы айтылып атат бул хадисте. Биринчиси парс амалдардын артыкчылыгы жана чоң күнөөлөрдөн сак болуу. Эгер чоң күнөөлөрдөн сак болсок, анда
калган күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот, ошол кылган парз амалдарыбыз. Эми туугандар, дагы айта турган нерсе, чоң күнөөлөрдүн аныктамасы кандай? Эмне кантип билебиз чоң күнөөлөрдү? Алымдар айтат, чоң күнөөлөр дегенде конт коюңуздар туугандар, кантип билебиз бул чоң күнөө же кичинекей күнөө экенин? Ар бир Алла Тааламдан же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн коркунучтуу кабар келсе, ошол күнөөнүн жазасына ал күнөө чоң күнөө экенин билет экенбиз. Мисалы, же болбосо ага шариаттан келген бир бул дүйнөдө жазалар болсо, мисалы, бирөөнү өлтүргөн болсо адам, ага дагы өлүм жазасы бар. Зина кылса, бойдок болсо жазасы бар, чабылат. Эгерде аялы бар болсо ташбаран калынат, уурдаганын колу кесилет. Ал эми акыреттеги азаптар да келиши мүмкүн. Алла Тааламдын ачуусу келет, ага азап бар деген коркут, же аны кылган адам каргышка калат деп түшүнүп келген нерселердин баардыгы ошондой нерсе менен сыпатталса, ошо күнөөнү кылган кишиге же акыбети ушундай болот десе, баары белгилүү чоң күнөө экен. Же хадистерде келет, ла юмин, имандуу боло албайт, лайса минна, бизден эмес, Аллах Таалам карабай коет, же болбосо мунафыктын белгилери деп ушулар келген баардыгы ушу чоң күнөө экенин билдирет. Кайсыл күнөөгө акыретте жаза бар, Аллах Таалам карабай калат, ачуусу келет, ал адам наалат калат деп келсе, же болбосо бул дүйнөдө шариаттын негизинде жанагы жазалар келген болсо, ушунун баардыгы чоң күнөө экенин билдирет туугандар. Чоң күнөөлөрдүн даражасы бирдей болбойт, биринен бири ашат. Мисалы, ширк чоң күнөөлөрдүн эң башкысы, ушул сыяктуу баардыгы бир даражада болбойт. Кичинекей күнөөлөрдү кантип билебиз? Кичинекей күнөөлөр ушул эки жазанын ортосунда дейт. Ошол жазага акыретте жанандай коркутуулар акыбетине келген. Андай аят хадистер келбейт, жана бул дүйнөдөгү ошол кылган күнөөсүнө, кемчилигине жазага тартылбайт. Кайдыңкы жана уурдаганда кол кесилгендей, бирөөнү өлтүрсө өлтүрүлгөндөй. Анан кичине күнөөлөргө жеңил болбош керек туугандар. Жеңил карабаш керек. Ибн Аббаста келген, вала сагирата маал исрар, валал кабирата маал истигфар. Кичинекей күнөөнү улантып кылып жүрө берсе, бул кичинекей күнөө эмес дейт. Кичинекей күнөө барып чоң күнөөгө айланат. Кичинекей күнөөнү кылуу менен адам кайдыгерлик пайда болот, жүрөгү карайып баштайт, акыры барып дининде боштук болот, жеңил кароо болот. Ошентип чоң күнөөгө жеңил өтүп кетет. Кичинекей күнөө кылуу бул васила, чоң бир түрткү берет, жардам. Кудай Тааланын буйруктарын таштоого, чоң күнөөлөргө өтүүгө. Валал кабира маал истигфар. Ал эми чоң күнөөнү адам кылып коюп, пушайман болуп, ошону өкүнүп, истигфар кыла турган болсо, ал күнөөдөн арылат дейт да. Атайлап эмес, бул жөн эле истигфар кылып коюу эмес. Истигфарда ошол баары камтыйт. Тоо кылуу, өкүнүү, Аллахтан жалынып кечирим суроо. Дагы бир айтып коючу нерсе, бул жерде чоң күнөөлөрдүн, бул китепте 70 деп келсе дагы, алымдар айтат, чоң күнөөдө кээ бирээ 7 күнөө деген, кээ бирээ 9 деген, 4 деген, бирок эң туурасы бул аныктамада чоң күнөөгө чек жок. Бул аябай көп. Эгерде жанагындай эрежеге, аныктамага түшүп келген болсо, 70 болушу мүмкүн, же 100 болушу мүмкүн, же андан ашышы мүмкүн. Курандан же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинден ошо коркутуулар келген болсо, коркунучтуу кабарлар келген болсо, ошонун баардыгы чоң күнөө кирет. Мисалы, чоң бир хадисте келет, 7 өлтүрүүчү, курутуучу нерседен сак боло деп. Биринчиси ширкти айткан, экинчиси сыйкырчылыкты айткан, үчүнчүсү бир жанды өлтүрүү, кийинкиси жетимдин акчасын жөө, сүткорлукту процентти алуу, мына ушул сыяктуу. Айтат алымдар, чекмес дейт да, ушул 7 эле күнөө эмес, бул көп. Бул чоң күнөөлөрдүн түрү көп аябай.